Аскердик уставдардын талаптарын, командирлер менен зардарлардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Улуттук гвардиянын 703 аскер бөлүгүндө күзгү чакырылыштагы жоокерлер ант беришти. Алардын катарын бала кезинен тарта мекенге кызмат кылууну максат кылып келген Сүймөнкул Абдыжапар уулу да толуктайт. Эми алдыда чоң жоопкерчилик турганын жана аскердик кызматты татыктуу аткарарын айтат. Азыр биз автомат атышты үйрөндүк, душмандан коргонушту үйрөндүк. Ошондой эле мекен коргошту үйрөндүк, кантип мекенди коргосо болот. Азыр биз көрсөткөн нерсебиз строевой подготовка. Мында жогорку окуу жайды бүткөндөр да бар. Тактап айтканда 18 жаштан 25 жашка чейинки 85 аскер ант беришсе, алардын ичинен 25и жогорку билимдүүлөр. Жалал Абад шаарынын 22 жаштагы тургуну Бектур Давалкулов дагы жогорку окуу жайды бүтүргөн. Учурда өз каалоосу менен аскердик кызматын өтөөгө кетип жатат. Өзүм ушул 5 жыл Юракадемияда окудум, Бишкекте. Жогорку билимим бар. 22 жаштамын. Ушул армияга келдик. Кудай кааласа жакшы бүтүп, армия абдан жакты. Жоокерлерибиз даярдык көрүп, сүрдөнүп, себеби аскерде кызмат өтөгөн жигиттер Кыргызстандын сакчысы болуп, өмүрүндө бир гана жолу аскердик ант берет, ошо антка бек туруш керек. Ант берүү аземине бийлик өкүлдөрүнөн жана жоокерлердин жалпы жакындары келишкен. Жоокерлер буга чейин 1 ай окуу машыгуудан өтүшкөн. Мында ант берүүдөн сырткары көжүрмөн даярдыктары менен да бөлүшүштү. Ошондой эле чакан концерттик программада орун алды. Эми ушул балам 1 жылга ушу службага келген. Ошо кыргыз элимди коргойм, жеримди коргойм, элди коргойм деп кызмат өтөп жатат. Өтө кубанычтамын. Кызмат өтөөгө жоокерлердин ден соолугу чың, физикалык жактан даярдыгы күчтүүлөр тандалып алынат. Ошондой эле мыйзамда бир үй бүлөдө жалгыз уул болсо аскердик кызматка чакырылбайт. Бүгүнкү ант берген жоокерлер Ош жана Жалал Абад облустарынан чакырылган. Эми алар 1 жыл бою мекенге кызмат кылышмакчы.